Жогорку кеңеште 6 октябрдагы башаламандыкта талкаланган парламент имаратынын чыгымын эсептөө боюнча мекеме аралык комиссия түзүлдү. Ал комиссияны вице-спикер Мирлан Бакиров жетектейт. Эми 2 апта ичинде бардык чыгымдар толук эсептелип бүтүүгө тийиш. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин пикиринде ак үйдү оңдоо милдетин биримдик Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларына жүктөш керек. Биздин ак үй жана 3 жолу күйдү. Азыр барсаң күйүк чыттанат. Ак үйдүн бер жагында жана эски ген прокуратура күйүп турат. Жолбосо ген прокуратураны салып бериле, жолбосо ак үйгө салып бериле деп айтайын дегем да. Эми ошондой эле негизи ошондой эле болуш керек да негизи булар. Эми мисалы үчүн мен күнөөлүү болуп бирдекени бузуп алсам мен ошону оңдоп берем да. Жолбосо бирөөдүн машинасын сүзүп алсам мен ошону оңдоп берем да, туура. Ал эми иш бөлмөсүн өз чөнтөгүнөн толук оңдоодон өткөргөн эл өкүлү Марлен Маматалиев башка кесиптештерин дагы ушул демилгени колдоого чакырат. Ал жада калса мектепте окуган балдар дагы акча жыйнап өз класстык бөлмөлөрүн оңдоп жатканын эскертип, кабинеттерди калыбына келтирүүгө көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар экенин айтат. Бюджеттин тартышына байланыштуу биз өзүбүздүн болгон колдон келишинче өзүбүздүн кабинеттерибизди өзү ремонт кылайлы деген ушундай бир инициатива көтөрүлүп чыкты эле. Анан Кудайга шүгүр депутаттардын көпчүлүгү колдоду. Бир 70 депутат азыркы учурда мындай колдорун коюп, толугу менен өзүбүздүн кабинеттерибизди андан сырткары жогорку кеңеш толугу менен иштеп кетиш үчүн ушу сыртында жанагы сынган айнектер бар экен, 300 квадрат метрге чейин. Анан ичинде сынган бир 300 квадрат метрге чейин айнектер бар экен. Жана ошондой эле эшиктер. Ошолордун баардыгын бир калыпка келтирип алсак, анан биз баягы азыр суук келип атпайбы, отопленияны жандырып, ичинде толук мындай отуруп иштей ала турган биринчи этаптагы ушул иш-чараны толугу менен колдоп, ушул иш-чаранын аркалыгында азыр акчалар топтолуп жумшалып атат да. Ошондой эле мамлекеттик казнадагы бүгүнкү акыбалга байланыштуу бир гана депутаттар эмес, жеке компаниялар дагы ак үйдү оңдоого кол сунушууда. Урматтуу депутаттар, мен да күн сайын барып таанышып, кабар алып туруп атам. Тазалоо иштери жүрүп жатат. Көпчүлүк аппарат кызматкерлери негизинен депутаттар өзүнүн жардамчылары менен тазалаган жумуштар бар. Тилекке каршы кээ бир депутаттар ошол комитет кабинетине келбеген учурлар дагы бар. Ошондуктан азыр ар бир имараттын этаждарын дагы демөөрчүлөр тарабынан дагы ремонт кылуу маселелери болуп атат. Азырынча ак үйдү оңдоого кете турган каражат тактала элек, бирок буга чейин депутат Акылбек Жапаров 450 миллион сом сарпталарын айтса, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров бул маалыматты төгүндөп, ремонт иштерине 10 миллион сомго жетпеген акча жумшаларын айткан. Акылбек Жапаровдун эсептөөлөрүнө кызыккан биздин чыгармачыл топ эл өкүлүнө суроо салып көрдүк. Компьютерлерин кайра ордуна коюп, вентиляция, канализация, свет, ошолордун баарын оңдогондо эшик, терезе, пол, ишил баары бүтүргөндөн кийин ошондо 380 миллион сомго барып, мен бюджет комитетинин төрагасы катары өкмөттөн отчет алганда ушунча акча болжолу менен кеткен атат деген расчеттору эсимде бар да. 380 миллион сом ошо 2010-жылы кетсе, андан бери инфляция болду, балким 450 миллиондун тегерегине барып такалабы деген цифраны мен айткам да. Эми имаратты оңдоо иштери менен кошо туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунда салынган ак үйдүн сыртындагы тосмолор дагы алынып салынмакчы. Мындай демилгени парламенттин жаңы бекиген төрагасы Талант Мамытов бийликтин элге жакын болуусун шарттайт деп түшүндүрүүдө. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.